Салам алейкум. Не кылып жүрөсүңөр? Не иштер менен? Кандай дейсиз? Ким сотрудник? Мен артыман аңдып жүрөсүңөрбү? Мына өлгөн кыргыз баланын артынан камасаңар дагы, өлтүрсөңөр да мен башымды коюп берем. Канча аңдып, канча артыман жүрсөңөр дагы мага эч кандай кызыгы жок. Не кылып жүрөсүңөр? Не кылып жүрөсүңөр? Не иш менен? Айтчы. Не иш менен? Аңыз келгенсип барып туруп өрттөсө баламы. Мукачылык менен көздөрүн оюп, кулактарын кесип, ой айнанайындар, ушундай мукачылык балабы. Ой садак олойн 10 күнүнөн 1 күнү ачыл элек балам, 2 баласы калды. О келине мен ичинде калды. Булардын тагдырын ким чечет? 2 баласы астында канча жакшы нерселери бар эле балам. Ой биздин көзүбүз өтүп кеткенде буларды ким эме кылат, ey? Абже, кыргыз 1000 өлүп 1000 тирилген. Майрамбек раматтылык бир боорунун артында биз барбыз, Кудай кааласа. Чындык, акыйкат ийилет, бирок сынбайт. Сиздер кандай талап кылсаңыз да мен ошондой кылып кызмат кылып берем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Кудай кааласа. Номерин таштадым. Тез кабарчы. Номер ташталды, сурап турабы. Мен Майрамбектин ата-апасы болом. Ушинтип балам 19 күнү ишке кеткен түнкү сменге. Ошо ойдон түнкү саат 3-тен элек жеп өткөндө өчкөн телефону. Эртеси биз келет деп күттүк, бирок келбеди, телефону өчүк. Анан акыры изеге туура келди, барсак ошо Шералы жакта өрттөлүп жатыптыр машинасы. Ошондо участковый ошо күнү эле издеш керек эле, бирок ошо жактын участковыйчу. Ошо күнү ошо участковый кыргыз бала экен. Ошо күнү эле ошо неме милиция каратан эле сразу издеш керек эле да менин баламычы. Ошондо эле табылып калышы мүмкүн эле да. Андан арасынан 3 күн 4 күн өтүп кетти го. 8 күн дегенде табылып атпайбы мыкачылардын колунан. Ага чейин жандуу жаткандыр эле менин балам ошо 4 күн 3 күндүн ичиндечи. Нечин ошондо ошо участковый ошо сразу эле милицияханага барып баягындай быжыңары менен таап издеп таап калса, может бир жер тирүү калаттыр эле менин балам. Ошончо мыкачылык менен өлтүрүлбөй балам. Аны бир күн кечке алып жүрүшсөк, ама башына салып, аны аз келгенсип барып туруп өрттөсө баламы. Мыкачылык менен көздөрүн оюп, кулактарын кесип, ой айнанайындар, ушундай мыкачылык балабы. Ой садак олойн 10 күнүнөн 1 күнү ачыл элек балам, 2 баласы калды. О келине мен ичинде калды. Булардын тагдырын ким чечет? 2 баласы астында канча жакшы нерселери бар эле балам. Ой биздин көзүбүз өтүп кеткенде буларды ким эме кылат, ey? Айнанайындар, ушунун акыйкатына чыгып, ошо өлтүргөн 5 бала болобу, 4 бала болобу, эч бул дүйнөдө эч жашоого эме кылбасын. Ошо өлтүрүп эле койсун ошолордучу, өлтүрүп эле. Кантип жашатабыз? Мен үйүнө деле барам, анынчы үйүнө таап ушу иш басылса басылбаса ham үйүнө барып, мен үйүн кандай менин балам кыйнаса, бирөөсүн кармасамчы, мен жанын суруп эле алам, анынчы менин балам кандай кыйнаса ошентип кыйнайм мен дагычы. Барам, баары бир барам, ошолордун үйлөрүн издеп жүрүп табам менчи. Менин балам ушунчалык элге эч жамандык кылган эмес, эч кимге балам. Ушу мага ушу акыйкатын чечип 4-5-тен камап, өмүр бою келгис жакка кетирсин, өлтүрсүн. Ушу мен айтарым, бир эч жабылып калбасын бул ишчи. Ушу мен билем, ушу. Мончоктой балдары калып, мончоктой мына балдары калып. Курсагында дагы калып отурат. Берки баласы.
Atam gelip деп кече ата Майрамбек ата деп Эшиктерди күтүп атат. О жолда кыйкырып атам келет деп. Ошол мен сиздерге бир айтып коеюн. Чындык үчүн мен үчүн артка жол жок. Эгер кече мага мүмкүнчүлүк болуп кабар жеткенде мен ошол сот ачык өткөн болсо, сот кандай өттү, ошо сиз айткан Диля деген адвокат эмне сөздөрдү айтты, мен бүт баардыгын чагылдырып чыгарып бермекмин. Эгерде мындан ары ачык сот болуп сиздер үчүн ушу эл журттун көзөмөлүндө, президенттин көзөмөлүндө бүт баардыгы ачык, айкын, мыйзам чегинде биз улут аралык касыпты козутпайбыз. Ар улуттун жакшысы бар, жаманы бар. Өзбек, кыргыз бул диндеш, бир тууган эл. Эми ошол арасында жана сасыткылары ушундай кылмыш кылыптыр. Ошол 5 жаран жазасын алсын. Сотто болобу, тергөөчүдө болобу, кайсыл жакта болбосун. СИЗОдо отурсун. Эгер сиздердин талаптарыңыз кандай болсо, мен ошондой кылып кызмат кылып бергенге даярмын. Рахмат, рахмат. Ошол Диля катышпасын. Эч кандай ошо суранып кетип атат төрагадан үй камагында неме кылсын деп. Кандай ошо өлтүрүп атканда, колун кесип атканда, кулагын кесип атканда, көзүн оюп атканда кандай ойлонбоду ошо бала. Эми ошо мынтип барын өлтүрүп жерге берип койгондон кийин жаштык, мастыгын ойлонуп атат. Кандай ошо эме кылат? Мен суранып кетем, дагы бир жол суранып кетем. Ошо СИЗОдон 2 айлык эмесин сурагын СИЗОдон өтөсүн. СИЗОдон өтөсүн. СИЗОсу бүтүп, сурагы бүткөндөн кийин стадиондо кайсы жерде дагы эл алдында ачык сотту күтөбүз биз. Ачык сотту. Кудай кааласа, ачык сотту күтөбүз. Кудай кааласа бул ачуу чындыкты колунан келгенче чагылдырып, журналисттик расследование жүргүзүп, биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков Шариповичтин өзүнүн көзөмөлүндө, андан кийинки адилеттүү мамлекет кызматкерлердин көзөмөлүндө ушул иш сиздер ыраазы боло тургандай өтө оор жаза менен ошо кылмышка шектүү 5 жаран жазаланып, Рахмат. андан кийин башкаларга чоң бир сабак болуп, мындай жат көрүнүштөр болбосун. Ар дайым өлкөбүздө көптөгөн улуттар бар. Ынтымакта жашай берели. Иншалла. Кечеки сансы берип аткандагы ошо балдарга берип жаза берип аткандагы мен Диля адвокатка өтө капамын. Ошо өлтүрүп атканда ойлонбогон эме ошол законду түшүнүп туруп Диля дечүү эме үй камагына алып бериңиздер. Жаштыгына ошо эмелигине деп элдерден төрагадан суранды. Ошого мен каршымын. Диля эч кандай ошо жерде адвокаттык кылбасын. Эгер эмдиги адвокатта катыша турган болсо, менден жакшы күн көрбөйт. Лично менден жакшы күн көрбөйт. Ошо сот залга кирген болсо Диля. Ошо суранарым ошол Диляны адвокаттын алып берсин. Ал жерде эмне деп атат эми? Азыр кылмышка шектүү 5 жаран кармалган, 4-өө камакта. 5-инчиси 15 жаштагы жигит үй камагында. Эми ошол 15 жаштагы жигитти жаш бала эле деп ошо үй камагында калсын деп Диля деген адвокат ошондо суранып атат, төрагадан суранып атат. Үйдөн калсын, ата-энеси жооп берсин деп. Ошо өлүп баратканда дагы, өлтүрүп атканда дагы ата-энеси жанында турду экен. Биздин балабыз жаш, биз өлтүрөбүз деп кошумчалангандыр мүмкүн. Биз түшүнүк ошондой жолго дагы барып атат. Мисалы үчүн ошону өлтүрүп атканда кандай ойлонбойт? Мен жаш, мен өлтүрбөйм кой деп ойлонбойт дагы сурак берип, адилеттүүлүккө бара турган мезгилде жашмын деп ата-энесинин колтугуна киреп ошо бала. Бизди өкүндүргөн, мени жалгыз өзүмдү өкүндүрүп ошо Диля сүйлөгөнүнө мен өтө капамын. Диля акмактык кылбасын. Ошо эне жүрөгү бар ошонун. Менин укам кандай өлүп, кандай жазаланып болсун. Ошо акмактардын колунан жер алдында жатат. Ал тип-тирик болуп туруп дагы ошо ата-энесинин колтугунан сурак берсин деп атат. Ата-энесинин көзөмөлүндө сурак берсин деп атат. Кандай көзөмөлүндө сурак берет? Ошо СИЗОдо сурак берсин. 5 баланын катарында сурак берсин. Мен суранып кетем ошо адилеттүү адамдардан. Ошо 5-өө бирдей СИЗОдо отуруп сурак берсин. Эч кандай үй камагына мен каршымын. Бул эки элдин ортосундагы эмени сактайм десе, мына адилеттүү инсандар ошону элге коюп берип,
Elдин алдында жазасын алсын. Biz açık sottuk ala atабыз. Ошол айтарым. Мен президент Жээнбековтан дагы, Адахан Мадымаровтан суранам, ушинтип эле эменин карапайым калктын баласы өлүп кете бериш керекпи? Жазаланбай калыш керекпи? Ушуну акыйкат чечип беришин мен өтүнүп суранам. Салам алейкум. Не кылып жүрөсүңөр? Не иштер менен? Кандай дейсиз? Ким сотрудник? Мен артыман аңдып жүрөсүңөрбү? Мына өлгөн кыргыз баланын артынан камасаңар дагы, өлтүрсөңөр да мен башымды коюп берем. Канча аңдып, канча артыман жүрсөңөр дагы мага эч кандай кызыгы жок. Не кылып жүрөсүңөр? Не кылып жүрөсүңөр? Не иш менен? Айтчы. Не иш менен? Мен сен неге аңдып? Сен бизге кимсиң? Токтосоңор, мен анал маркум Майрамбектин сөөгүнө Куран окуганы келип, мен чыксам балдар айтып да сотрудниктер артынан аңдап жүрөт деп. Бүгүн мага үйгө чейин барды, чалды. Туурабы? Не иш менен? Болуптур, айтчы кана. Мен билесиңер, мен жана сотрудниктер эч кандай сага тиешебиз. Токто, сотрудниктер жана чалды мага. Чалып каяктасың? Бир видео бар эле, тиги бу дегенде мен айттым. Мен заргерге кетип атам дедим. Заргерге Майрамбектин сени пайлап не кылабыз? Же биз тоскоолдук кылып атабыз. Токтоп тур. Мен мындай эле азыр силер менен мен таканса. Силер эмне бекинип отурасыңар? Биз неге бекинебиз? Эмне менен артыман кууп атасыңар? Ия. Сен эч ким кылган жок. Мен ойноп жүрөмбү? Ия. Кана мына неме? Кана эмне иш менен жүрөсүңөр болуптур заргерде? Заргерде бир эле иш бар. Ана Майрамбектин сөөгү боюнча. Башка иштер толтура. Эмне иш бар болуптур? Айткылачы. Кана. Наркоизде үйдү карап. Бауыржан, ишиң кыла бер, сага биз эмне тоскоолдук кылып атабыз? Биринесе дедикпи сени? Кандай бир? Жок, бизге чалды го бүгүн. Сотрудниктер ошолор менен сүйлөшө берди. Мен каяктан билем силерди телефондон чалып алып, каяктасың, не кылып жүрөсүң? Жок, биз өзүнүн ишибизди кылдык. Сен бизге тоскоолдук бербе. Жок, мен тоскоолдук берген жок. Биз бирөө ал урунду кармаганы келген. Кана көрсөткүлөчү, кана. Качырып бердиң эми азыр. Кана кайсы уру? Бар ишин кыла бер, сага биз эмне биринесе деп атабызбы? Кайсыл уру дейм? Урун биз сага айтабызбы? Силерчи бул жерде заргерде башка эч кандай иш жок. Мага биз келген болсок биз кире беребиз. Биз күнүгө келип атат. Биз өзүбүз издеп таптык го, наоборот. Пускай СМБ ошо сотрудниктер эмнеде бүгүн мага чалып +996 702 69 60 87 номерине чалып, роудуга кел, тиги бу сенде ишибиз бар, каяктасың? Мен заргерге кетип атам дедим мен. Ошолор силерге маалымат жеткизген. Эч кандай маалыматыбыз жок. Аңдымактанчы миллион жол аңдым. Неге аңдыйсың сен? Кандай сен? Не кылып жүрөсүңөр анда? Неге сен кимсиң сен аңдыгыдай? Не кылып жүрөсүңөр болуптур? Мен ишибиз менен жүрөбүз. Кана ошо ишин көргөзчү бас, мен көрөйүн. Биз сизге көрсөтпөйбүз. Неге көрсөтөм мен сага? Ой, бар ишин кыла бер. Туугандар, мен бул Майрамбектин иши боюнча мен эч качан канча аңдысаңар биз издеп таптык го. Туру? Анан неге биз сага биз каршылык көрсөтүп тоскоолдук кылышыбыз керек? Айтып атат. Ким айтып атат? Үйгө чейин барып атат. Ким барып атат үйгө? Сотрудниктер. Жок эле нерсени айта бербесең кандай? Бүгүн мага чалды. Азыр мен чалып берейинби азыр? Чал, ошо мен чалып сүйлөш. Токтоп тур азыр. Токтоп. Азыр мен чалып берем. Биз өзүнүн ишибиз менен эмне жүрө албайбызбы? Кайсыл иш бул жерде заргерде азыр состармакта ошол көрсөтүп коеюнбу? Кылмышкер 5 жараны өлтүрдү. Ошо кылмышкерди биз кармап биз таптык го. Табылган болсо аны биз таптык го. Башка иш менен жүрөбүз, түшүнөсүңбү? Не иш менен болуп айткылачы? Биз сага неге тоскоолдук кылышыбыз керек, айтчы? Тартпада атабыз. Не турасыңар анан бул жерде? Бирөөнү күтүп турабыз, жактан чыгыш керек, түшүнүп Айтайлычы кимди күтүп турасыңар? Силерди бүгүн мага үйгө чейин барган сотрудниктер мага чалып, тактап, мен каяка кетип атам, мен не кылып жүрөм, мен сураса айтып коюпмун мен. Ошо менен сүйлөшөр. Биз сен менен ишибиз жок вообще. Бизди аралаштырба андай. Силерди ошолор эле жиберген болсом жөндөн жөн жүрбөйсүңөр силер. Кой бар. Аба Бауыржан ишиң бул бар. Бизге мишет этпей, биз өз ишибиз кылып жүрөбүз. Астагфиралла, ушундай не кылыш керек эми, а? Не кылыш керек? Мен каяка барсам чалат, аңдыйт.
Өзүңүз? Мен азыр ошо Заргерде жүрөм десеңиз, Заргерде мына маркум Майрамбектин раматлык ушу Куран окуп бир зыярат кылып коеюн деп келдим. Ата-энеси ыйлап, сыздап, боздоп, өзгөндө Диля деген бир адвокат бар экен, ошол болсо жана үй камагындагыны коргоп атат. Адилеттүү чечилсин деп бизге ыйлап атат. Азыр мына сотрудниктер келиптир. Силер деле сотрудниксиңер. Бүгүн силер чалдыңар, мен силерге айттым, каякта жүрөм, эмне кылып жүрөм, каяка барам. Силер жибердиңер 3 сотрудникти. Мына Hyundai Getz'те жүрөт. Алло. 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 Мына ушул номери мына 0550 128 484 номерде. Бүгүн чалып, каяктасың, эмне кылып атасың, каяка барасың деди. Мен айттым, Заргерге барам дедим. Ушунда Майрамбек деген мыкаачы бир 5 жарандын колунан кыйноо менен өлтүрүлгөн. Ошого мен Куран окуйм, барам, зиярат кылам дедим. Деген, ооба деген. Мына эми артыман 3 сотрудникти салып, мына силер күбөсүздөрбү? Айтып коюңуздар, а? Мына жигиттер күбө. Мына эми тынчтык бербеди. Кыскасы мен калган азыр мен сүйлөшөбүз эми. Баягы милициялар менен кошо келип турду ал балачы. Кошо келип анан мынаяка неме кылып, мунун машинасы бар окшойт деп, мына ука мүкөз карап турсак, мынаяка улам карап коюп кетти мынаяка. Жанагы Hyundai Getz'теги 3 милиция менен келип турду. Милиция менен келген да, чогуу келген. Улам аркасын карап, о күтүп турат. Бияк баргандан кийин кетип калып атат. Ал бала сиздерге кирдиби? Кирди. Эле Айштасын же таныган жок, эме кылып атат. Мен Айшта болот деди да. Деп атат. Майрамбектин досу болом деди Рамат. Майрамбектин досу болом десем. 1-2 күндөн кийин келем достор менен чогулуп деп атат. Дос болсоң чай ич дедим. Чай ич десем, жок рахмат, башка күндө. Анан тиги 3 сотрудник Hyundai Getz'те тиги жакта ошо мен аңды отуруптур да, сиздердин көргөнүңүз күбө катары. Макул түшүндүм. Мен бардым. Мен барып айттым, силер дедим, мына Заргерде бир эле ушул азыр мына Раматлык Майрамбектин эле иши бар. Башка эмне иш менен келдиңер десем, айта албайт. Мени аңдымактан бале кылсаңар дагы мен келип кызматымды өтөй берем. Ошол анан эми бул тиги пара жеп үйлөрүп калганда сен басыш керек ал. Ошода канча нерселер көмүскөдө калтырышкан. Ошо эме кылып атышат дагы. Бул дагы көмүскөдө калсын, жабылуу аяк жабылуу боюнча калсын. Жеңилдетип бул 5 баланы кыскартып, 2 баланы мойнуна коюп гана жеңил жазаны суранып атышат булар. Биз канча сотрудник келбесин, кандай жолдорду тоспосун, бул бизге келип биздин ал акыбалыбызды сурап аткан журналисттердин жолун тоспосун. Сотрудниктерге дагы айтып кетерим. Рахмат. Эч убакта мына келген журналисттердин жолун тоспогула, акыйкат чыксын. Карапайым калктын үнү жетсин, ак үйгө президентке чейин жетсин. Эме кылбасын, эч убакта аңдып, мынтип эме кылбасын. Бизге акыйкат керек, акыйкат. Ушунча күндөн бери биз акыйкат издеп чакырып атабыз. Ушундай эл журт уксун, дүйнө жүзү уксун, чет мамлекеттер уксун, ушу кыргыздар ушундай кыйынчылыкка түшүп баласынан айрылып аткан эл уксун, элге жетсин ушу эмебиз. Рахмат, ушу журналисттерди да кыспасын сотрудниктер. Өз эмесин аткара албай атабы, өз вазифасын аткарып ушу байкуш баланын чындыгын чыркыратып элге чыгарып бере албай атабы. Мынтип сотрудниктер жол тоспосун. Бизге кой терисин жамынып келбесин сотрудниктер. Неме, мен азырчы сотрудниктерге барсам, сотрудниктерге айтам, күбөлөр бар экен, гражданский бир бала келиптир, силер аңдып жүрөт экенсиңер, мойнуна албай койду да, албай койду. Эң бир туура. Аңдып атышпайбы? Азыр аңды эле карап кетти го, аңды эле карап кетти. Ал балага бардым, көк футболка акшым экен. Барсам айтты, мен ушу Майрамбектин досу Куран окуп койгон. Сотрудниктер менен эмне кылып жүрөсүң? Тааныбайм деп таналып, машинага отуруп качып кетип калдым. Тарта албай калдым, үлгүрбөй калдым. Туура эмес ошо. Болуптур. Кудай кааласа, абже
Айт, ака, bu баланын положениясын айттыңыз. Болуптур эми ошол мыкайчылык менен өлтүргөндүн акыйкатына чыгып берсе эле болду. Болуптур абы. Кудай кааласын. Şu ел алдында ачык сот кылып, жакшы ел билдиришsin. Жазасын алсын. Жазасын алсын. Жазасын алсын. Биз азыркыга чейин өзүбүзгө келе албай атабыз. Лукабыздын сери денеси болсо да кучактап, мынтип жакшы бар деп коштошо алган жокпуз. Ошо мыкайчылардын колунан көздөрү оюлуп, кулактары кесилип, манжалары, буттары кесилип, чычала болуп, күйүп жазаланып жерге берилди. Жерде көзүн чукуган, кулагы жок. Бир Манжалар жок, манжалар жок. Ошого руху жеткен жаш бала анан сурак берүүдөн качабы, сурак берүүдөн качабы. Биз ушу силерге окшогон журналисттерден чындыкты издейм. Мен чындыкты чыркыратып ушу чоң эме атка минерлер ушуларды чечип берсин. Мынтип сотрудниктин 2ден 3дөн жөнөтүп биздин акыбалыбызды аңдыбасын. Чындыкты чыгарып берсин. Сотрудниктен не бизди маскалагансып, сен бар аңды деп ошактан ояктан жөнөтүп атат да булар. Мага бүгүн үйгө чейин барды милиция. Андан кийин телефондон чалышты. Каяктасың деди. Мен айттым, мен Заргерге кет утамын. Майрамбек Раматылыктын зиярат кылып Куран окугансым. Болуптур деген. Маалыматты алып туруп, артынан мынтип сотрудниктерди жиберип атат. Абже, кыргыз 1000 өлүп, 1000 тирилген. Майрамбек Раматылык бир боорундун артында биз барбыз, Кудай кааласа. Чындык, акыйкат ийилет, бирок сынбайт. Сиздер кандай талап кылсаңыздар, мен ошондой кылып кызмат кылып берем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Кудай кааласа. Номерин таштадым. Тез кабарчы. Номер ташталды, сурап турабыз.